Мына урматтуу журтум. Эми ушул боюнча өтө терең сабак өтөбүз мындан аркысын. Буга чейинкисин жоошутуп келдик. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, чагылган түшсө, жана паланча кой өлтүр, чабан өлтүр дегенде эле, ошо эски диниң да өлдү. Эски Аллаң да өлдү. Жок, жоюлуп кетти. Мейли мага дуа окуйсуңбу, карама каршы чыгасыңбы, оппозиция болосуң. Жок, менде энергия бар өзү. Анте албайсың. Менин корпусум башка бир күчкө ийген. Ата аласыңбы, ата албайсың, жол бербейт, тээп коет. Керек болсо кээ бир кыздарды тамашалап келем, ушу сабакка келгенде. Ушинтип турмушуман ажырап анан өлүп калган же күйөөм кетип калган десе, сенин энергияң тээптир, күйөөң кетпептир депчи. Энергияң тээптир депчи. Анысы кандай? Ошол кыргыздын дагы ушундай энергиясы жалган нерсени, жаман нерсени ушинтип тебет. Ал аялды кордосо, аял өзү аалам болсо, анан тепти да. Анысы кандай? Өтө кызык сабак. Кыргыз ушинтип мына дүйнөнү башкарып каларын, кыргыз ушинтип энергиясы менен табиятты башкарып каларын, муну дүйнөгө түшүндүрүп беребиз. Бул куйруктуу жылдызды дүйнө билет. Эмнеге кыргыз кыйын болуп каларын? Бул энергияны кантип алып кете алат? Алып кете албайт. Дуба менен да алып кете албайт. Акча менен да сатып ала албайт. Анткени чындыкка иштеген арсыналай жалганга иштейби? Тонналаган акчаны көргөн арсыналай эмне бир пулга иштейби? Дебатта чыгып алып бетине айттык го. Сен жалганчы боласың. Аке сенин ордуң жок, үкөм сенин ордуң жок деп эле. Корксок анда ошол жерде калтырап, бапту деп бир убакыт өткөрүп, кошомат кылып калат элек да. Көрдүңүзбү? Кыргыз сенде ошо арбайлык сыпат бар, сенде чындык сыпат бар. Ошо ауыраңан, калыптан. Кошоматчы аксакалдар кайткыла, тобоңорго жаңгыла, энелер тобоңорго жаңгыла. Жигиттер, эркек десе биз тааныйбыз го. Эркексиңби дейт го. Кана эркектик сыпатың? Анысы кандай ошо эркек деп тааныгандай, кыргызды да биз арбай деп таанышыбыз керек, аялыбы эркегиби. Кайтпас деп, калыс деп. Ошо эркек балама таянгандай, кыргызга да таяныш керек. Ааламдагы адамзаттагы. Келиңиздер бир сыпатыбызга келели. Аурабызга келели. Ал катын деп коет го кээ бир жигиттердичи. Ал катындан да жаман деп коет. Ушак айтат, эки жүздүү үйлөнөт деп. А эркектик бир сыпат, аура бар да, анысы кандай ошол эркибиз болсун, энергиябыз болсун, ааламдык бир аурабыз болсун. Анткени асман ошону күтүп атат. Адамзат ошону күтүп атат. Ошо кошоматчы дегенден кара жаныңа не жетпейт? Кет бийликтен. Айттык го ошо жана Чолпон Жакупова деген аял мандатын тыштап туруп кетип калды. Ошол аялча жоксуң байланайын эркек. Атамбаев менен соттошуп ал. Бүгүнкү күнгө чейин док болуп жүрөт го, баланча миллион сом өлмөк Чолпон деп. Көрдүңүзбү, анын аты Чолпон экен, ошондой бир энергия бар ичинде. Чолпонбай атамда да энергия болгон го. Келиңиздер бир ушу бир эркектик бир сыпатта бололу. Жок эле дегенде, мейли арбайлыкты койдук. Ошондой аура болуш керек, ошондой аура, ошондой психология. Анан ошо кезден анатомия ошону аткарат. Мына, куйруктуу жылдыз жөнүндө кичине сыр ачып бердик. Эми дагы тереңдетип чындыкты ачып беребиз. Анткени эл даяр болду, ошого даярдап келдик. Мезгил да ошого келди. Мына мен кутулдум. Мына мен. Арстанбай бата сурашат сенден дегенде, сенин батаңсыз мамлекет курулбайт экен, дүйнө курулбайт экен депчи. А көрсө корпусум аткарып калат экен да. Жыр калды. Келип алаңдап кел, эмдеп коеюн. Мына корпусуң аткарып калган го Кыргызда. Корпустагы энергияны качырсак анан корпусу эмнени аткарат? Жара чыкпайбы, бирөө жиркенбейби сенде? Кебетеңди көрүп. Өңүң карарса, өсүң эле албай атса. Көрдүңүзбү? Келиңиз, нурданыңыз, калыптаныңыз, корпусуңуз ааламдын ролун аткарып калсын. Жылдыздын ролун аткарып калсын. Убакыт аябай тар болуп калды, бир 2 мүнөт